السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس السادس من دروس النحو. موضوعنا اليوم الإعراب والبناء، فهو من أهم مواضع النحو، فلنحاول أن نفهم هذا الموضوع ونتقنه إن شاء الله. Dostlar, Arapça kıskaça kirişүүдөн кийин эми сабагыбызды кыргыз тилинде улантсак. Алгач өткөн сабакка бир аз токтолобуз. Анткени ар бир жаңы өтүлгөн сабак мурункусунун уландысы. Ошондо гана темалар бири-бири менен бекем байланышат. Мурунку сабакта биз исимди сан жагынан, жыныс жагынан жана аныктуулугу жагынан бөлгөнбүз. Бүгүн болсо исимди деги эле калиманы өзгөрүү жана өзгөрбөө жагынан тактап айтканда i'rob жана бина темасын өтөбүз. Жогоруда калима дегенибизден максат калима өз ичине исимди, фиилди жана харфты камтып алат. Адаттагыдай эле теманы жеңил түшүнүү үчүн алгач кыргыз тили менен салыштырабыз. Мисалы, төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл буралы. Мухаммад келди. Мен Мухаммадты көрдүм. Мен Мухаммадка салам бердим. Бул үч сүйлөмдө тең Мухаммад сөзү колдонулуп, бирок ар түрдүү грамматикалык ролду аткарып жатат. Сүйлөмдүн мааниси өзгөргөнүнө жараша Мухаммад сөзүнө кошулган мүчөлөр да өзгөрдү. Бирок сөз өзү өзгөргөн жок. Ошол эле Мухаммад болгону артынан д, к сыяктуу мүчөлөр кошулду. Бул кыргыз тилине таандык көрүнүш. Бизде сөздөр сүйлөмдөгү ролуна жараша ар кандай мүчө улоо аркылуу жөндөлөт. Сиздер муну кыргыз тили сабагынан 6 жөндөмө темасында мыкты үйрөнгөнсүздөр деп үмүт кылам. Араб тилинде мындай өзгөрүү сөздүн аягындагы аракеттер менен көрсөтүлөт. Бул көрүнүш i'rob, өзгөрүү деп аталат. Эми дал ушул i'робко кененирээк токтолобуз. Ма хуа al-i'rob? I'rob деген эмне? Al-i'rob huwa taghayyur al-harakati allati takunu fi akhir al-kalima. I'rob бул сөздүн аягындагы аракеттин өзгөрүшү. Сөздүн аягындагы аракеттин өзгөрүшү. Ал кантип өзгөрөт? Келгиле аны мисалдар аркылуу карап чыгалы. An naqula masalan jaa Muhammadun, ra'aytu Muhammadan, sallamtu ala Muhammadin. Биз көрүп тургандай Мухаммад сөзү сүйлөмдөгү ордуна, кызматына жараша аягындагы аракети домма, фатха, касра сыяктуу аракеттер менен өзгөрүп жатат. Мына ушул өзгөрүү i'rob деп аталат. Достор, теманы унутпайбыз. Биз азыр i'rob жана бина темасын өтүп жатабыз. I'rob эмне экенин мисалдар аркылуу түшүндүк. Эми кезек бинага келди. Бина деген эмне? Келгиле аны мисалдары жана аныктамасы аркылуу карап чыгалы. Al-bina'u wa huwa thubutul harakati allati takunu fi akhiril kalima. Бина дегени сөз сүйлөмдө кандай колдонулбасын, анын аягындагы аракети өзгөрбөй турган абал. Дагы бир жолу кайталайлы. Бина деп сөз сүйлөмдө кандай колдонулбасын, анын аягындагы аракети өзгөрбөй турган абал. Мисалы, жаа хаулаи, рa'айту хаулаи, салламту аля хаулаи. Бул үч сүйлөмдө тең хаулаи сөзү ар кандай грамматикалык абалда колдонулду. Бирок карап көрсөк, хаулаи сөзүнүн аягындагы аракети эч кандай өзгөргөн жок. Жалаң касра менен аяктады. Демек мындай сөздөр мабни сөздөр деп айтылат. Жана бул көрүнүш
bina деп аталат. Көрдүңөрбү достор? Араб тилинде сөздөр эки түргө бөлүнөт. Аягындагы аракети өзгөргөн сөздөр жана аягындагы аракети өзгөрбөгөн сөздөр болуп. Эгер сүйлөмдө сөздүн этегиндеги аракети өзгөрсө, андай сөздөр му'раб, өзгөрүүчү сөздөр деп атайбыз. Ал эми сөз кандай гана грамматикалык абалда болбосун, анын аракети туруктуу бойдон калса, андай сөздөр мабни, башкача айтканда өзгөрбөөчү сөздөр болот. Достор, балким азыр силерде мындай суроо жаралышы мүмкүн. Араб тилинде 100 000 деген сөздөр бар дейбиз. Алардын канчасы му'раб, канчасы мабни болот? Бул суроо башында мага да кызык болгон. Бирок тилди үйрөнө баштаганда түшүндүм, мабни жана му'раб сөздөрдү айырмалоо кыйын эмес экен. Анткени мабни сөздөр өтө эле аз, белгилүү гана сөздөр болот. Аларды ирети менен жаттап, өзгөчөлүгүн билип алсак, калган сөздөрдүн баары му'раб, өзгөрүүчү сөздөр болуп калат. Араб тилинде мабни сөздөр өтө эле аз болгондуктан, азырынча аларды бир сыйра үстүртөн эле карап чыгалы. Эгерде ар бирине өз-өзүнчө терең изилдеп киришсек, анда бул сабагыбыз бир аз татаалдашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жалпылай эле үстүртөн карап чыгалы. Бул мабни сөздөр негизинен белгилүү болгон 4 негизги түргө бөлүнөт. Биринчиси ад-домаиру, ат атооштор. Экинчиси асмаул ишара, шилтеме ат атооштор. Үчүнчүсү асмаул маусула, байланыштыруучу ат атооштор. Жана төртүнчүсү болуп адаватул истифхам, сурама ат атооштор. Бул 4 топко кирген сөздөр араб тилинде мабни сөздөр болуп эсептелет. Алар сүйлөмдүн кайсыл жеринде колдонулбасын, этегиндеги аракети өзгөрбөгөн сөздөр. Силерге кийинки сабакка чейин кичинекей тапшырма бар. Кимде ким кыргыз тилинде ат атооч деген эмне экенин жакшы түшүнө элек болсо, сөзсүз түрдө бир сыйра карап окуп, таанышып алгыла. Анткени 7-чи сабакта дал ушул ат атоошторду араб тилинде кеңири үйрөнөбүз. Ал үчүн кыргыз тилинде ат атоошторду жакшы түшүнүү бизге чоң жардамын берет. Сабак түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Эгер сабак сизге пайдалуу болсо, жактыруу белгисин басып, каналга катталып коюңуз. Сиздердин колдооңуздар сабактын таралышына чоң себепчи болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.